урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ла турадду даъватухум." 3 адамдын дуасы эч качан кайтарылбайт, Аллах кабыл кылат. Шексиз Аллах 3 адамдын дуасын кабыл кылат. Ас-сайим хатта юфтир. Ороза туткан адам анын ооз ачкан кезинде, ооз ачар кезиндеги дуасын Аллах албетте кабыл кылат. Вал имамул адил, адлеттүү падыша, адлеттүү жетекчи, адлеттүү адамдын дуасын Аллах кабыл кылат. Ва даъватул мазлум, 3-нчү Аллах таала кабыл кыла турган дуа мазлум, укугу тепселген, туура эмес жолдон укугу тепселген мазлумдун дуасы. Ярфауху Аллаху фаукал гамам, Аллах мазлумдун укугу тепселген бенденин дуасын асманга көтөрөт. Ва туфтах абуабул сама, асман эшиктери ачылат. Ва якулу рабби жалла ва жалалу, жараткан Аллах таала айтат: "Ва иззати ва жалали, өзүмдүн улуулугума, жалгыздыгыма ант ичем, ла ансураннака ва лау ба'да хин." Эй мазлум, жапа чеккен, укугу тепселген бенде, шашпагын, бир аздан кийин болсо да сага жардам берем дейт. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иттaqi da'watal mazlum." Мазлумдун, укугу тепселген адамдын дуасынан сактангын, бирөөгө зулум кылбагын дейт. Эгер ошо сен мазлум укугу тепселген адам кафир болсо да анын дуасын Аллах кабыл кылат. Анын кафирлыгы өзү үчүн, бирок сен анын укугун тепсеп зулум кылсаң, анын көз жашы жерде калбайт.